Таңныру программасы өз көрсөтү сунулгантат, жаңыдан кошулган көрүүчүлөрүбүзгө дагы бир жолу салам айтабыз. Ушул мүнөттөрдө, ушул сааттарда биздин эң алгачкы коногубуз Коттоо студиядан орун алган. Аны менен тааныштырып кетпесек болбойт. Көпчүлүк жаштар, көпчүлүк китеп окуган, жакшы ырларга, лирикага басым жасаган ар бир инсан бул Айымды Бийкечти тааныйт. Өзгөчө поэзияга жакын биздин көрүүчүлөрүбүзгө бул коногубуз белгилүү деп айта алабыз. Бүгүнкү студиябыздын коногу менен тааныштырабыз. Москва адабий кайрыктары клубунун жетекчиси Гүлниз Эргешова бүгүнкү жоопту редактору бүгүнкү студиябыздын коногу. Саламатсызбы? Кандайсыз? Саламатчылык. Жакшы, рахмат. Кутлуктарыңыз менен. Бүгүн эрте Рахмат бирге болсун. Жок, адаттагыдай эле. Күн сайын эрте турасыз, Ооба. Негизинен көпчүлүк бизге келген конокторубуз айтып калат, ырчылар алгач эле таңды биз тосушубуз бир аз кыйыныраак деп. Ал эми акындар кандай болду экен? Илхам таң менен келеби? Айрыкча акындарыбыз күндүн нурунан энергия алып, таңдын атышына так өзгөчө бир ыр саптар менен баштаса керек, Ооба, акын деген бул жаратылышка жакын, табигат менен тил табыша билген адамдар деп түшүнөм мен. Эртең менен турганда жанагы мең жаңы дегендей, жаңы күндүн башталышы, анан баары жымжырттыкта уктап жатканда мен ыр жазганды аябай жакшы көрөм да. Мондай элдер менен аралашып же болбосо өзүнчө бир бөлмөгө кирип камалып отуруп алып жазбастан табигат менен сүйлөшүү деген болот да бизде. Ошол нерседен аябай таасир алам. Өзгөчө табият, күндүн чыгып келатышы, таңдын атып келатышы бир өзүнчө эле бир керемет нерсе да. Демек, жаратылыштын кубулушу өзгөчө бир сезимдер тартуулап, сиздин ыр жазууңузга ушунчалык көмөк, жардам берип турбайбы? Албетте. Демек, табигат сизге бир гана маанайыңызды көтөрбөстөн, дал ушул ырлардын жаралышына дагы өлгөсүн таасирин тийгизет экен. Албетте. Эң алгачкы жазган ырыңыз эсиңизде? Канча жашыңыздан баштап калем алып жазып баштадыңыз? Мен жанагы кичинекейимден жазчу элем дегендерден алысмын. Эмнегедир менде ушул сезим, ушул өнөр кийинчерээк ойгонду. Мына ыр жазып баштаганыма бир 2 жылдын жүзү боло элек. Мурда жазам деп деле ойлочу эмесмин, бирок аябай адабиятка кызыккан, акын жазуучулардын ырларын калтырбай окуган бир кызыктар инсан болчумун. 2 жыл ичинде, бирок буга чейин биз соц тармактан ырларыңызды окудук. Абдан сонун экен, бир сөз уйку алышкан, чындыгында көрүүчүлөрүбүз айтабыз, Гүлниз Эргешова деп соц тармактан издеп ырларын окусаңыздар, баа бересиздер. Мен ойлогом, сиздин кичинекейинен эле жазган, чыныгы чыгармачыл адам болсо керек депчи. Мектеп кезинен бери ыр жазып жүргөм деп айтып калышып аткан канча акындар, Эмне үчүн 2 жылдан кийин, жакын күндөрдөн баштап ыр жаза баштадыңыз? Эмне түрткү болду? Түрткү болду, ооба. Ушул суроо эң көп берилген суроо да бизге. Эмне түрткү болду? Бул жөнөкөй эле өзүмдүн кызыгуум, адабиятка болгон, маданиятка болгон кызыгуум, ырга болгон. Анан экинчиден түрткү болсо бул өзүмдүн турмуштук жолум мүмкүн. Кандайдыр бир деңгээлде турмуштагы бир кыйынчылыктар дейбизби, сыноолор дейбизби, ошол нерселер жанагы көкүрөктө бир кайнап батпай, анан кийин жанагы өзүң ырга жакын кишисиң, жарык чыкты го деп ойлойм. Демек, жан дүйнөңүздө катылган сырлардын баарысын ыр түрүндө жазып келесиз, Ооба. Көпчүлүк бөлүгү эмнеге басым жасайсыз? Көпчүлүк акындарыбыздын айрымдары сүйүүгө басым жасап ырларды жаратышат. Көпчүлүгү кереметтүү табигатка басым жасашат дегенде, сиздики эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Жанагы жаш акындардын, азыркы жаш акындардын баарын эле мен ырларына көп көңүл бурам да, сүйүү темасына аябай басым жасашат. Себеби сүйүү темасы бул акындар үчүн жеңил тема экен да. Жанагы баскычтарды басып өтүш керек экен. Биринчи эле алыбыз жетип жазган темабыз бул сүйүү болот экен да. Анан кийин барып өрчүп барып, акылың жетилип жанагы эмне деп коет, опыт деп коет го кичине алганда, тажрыйба алганда, анан мекен жөнүндө, анан жашоо турмуш жөнүндө мындай көз караш, бир ичиңдеги бир уйгу сезимдер бир чоңоюп баштайт экен да. Мен ошол нерсени сездим, мен деле азырынча сүйүү темасына көбүрөөк басым жасайм. Бирок көпчүлүгү акындар сүйүп көрбөгөндөн кийин, сүйүп жашабагандан кийин ыр жазуу кыйын дейт. Балким сиздин да жашооңузда чыныгы сүйүүгө кабылган чыгарсыз. Ооба. Акын бул жер жарылса, акындын жүрөгү аркылуу өтөт деген сөз бар да, жакшы элибизде. Анан бул акын деген
бир адамдын ой пикирин экинчи адамга өткөрүүчү бир куралдын жакшы пайдаланган адам да, мындайча айтканда. Анан албетте ичиңде жан дүйнөңдө болуп жаткан нерсени жазбасаң, жашап жазбасаң, бул жасап жазган жасам болуп калат албетте. Албетте менде дагы адам болгондон кийин сезимдер бар. Ички сезим, ички жатат туюмдан. учурда. Анда келиңиз, ушул мүнөттөрдү уктурбастан жүрөгүңүздөн чыккан ырларды дал ушул жүрөккө жеткизбейдиби? Мындай кылалы, таң эрте көрүүчүлөрүбүз бир аз маанайын көтөрүү максатында жашоо тууралуу, жашоого жакшы бир кеңешин бере турган ыр саптарыңыздан окубайсызбы? Кандай дейсиз? Макул. Анда Бир аз позитивнийраак, позитивдүү. айылда бул апаңардын, апабыздын баарыбыз эле жапкан нанын сагынат эмеспизби? Ошол жөнүндө жазып берейин. Таң эртеден туруп нан жабышат эмеспи? Анда Апакемдин ак наны. Сүт кошулуп, таң эртеден жуурулган. Турчу камыр чоң мискейден ашканы. Боз тандырга оргуштатып от жагып, апам жүрөт күйпөктөп нан жапканы. Жыты, табитиңди ачат да, көрүнүшү көөн эңсөсүн басат да, болот даяр апакемдин ак наны. Даамы, дале турат таңдайда, кайдагы даам жетер дейсиң андайга, болгон эркиң жумшасаң да тапканы. Апакемдин дал өзүнө окшошуп, аппак эле, сулуу эле нандары, нандын жытын чулгап алган сыңары, ал мезгилдин таттуу эле таңдары. Үйгө, дечү дапан балдарын, ысык нанга кошуп койчу каймагын, балдары ток, анан күлө жайдары. Ошол ак нан, ойлойм дагы бактылуу, ал күндөрдү сүйөм ошол аркылуу, апакемдин ак наны, ак нандары. Азамат, кандай гана соң саптар, Чоң рахмат. Негизинен ыр жазганда кеңешиңиз барбы? Кимге биринчи окуп бересиз? Ооба, менин биринчи окуп бергеним азыркы учурда өзүмдүн кызым болуп отурат. Кызыңыз, канча жашта? 8 жашар, 2 класста окуйт. Эми үйдө балам, кызым үчөөбүз жашагандыктан, ошол кызыма окуп берүүгө мажбурмун. Анан кызым ушундай бир баам салып, бир байкап, бир көңүл буруп, баарын түшүнүп аткан сыңарындай бир угуп берет. Ошонусуна сүйүнөм. Анан албетте кеңешчим өзүмдүн апам, анан Москва кайрыктары адабий клубунун мурунку жооптуу редактору Жамал Сабаева, менин устазым. Убакыттан пайдаланып терең ыраазычылык билдирип кетем. Ошол аял, ошол эжекем мени ар дайым колдоп сүрөп жүргөн. Кайрыктары деп калбадыңызбы? Ошол жөнүндө айта кетсеңиз, ал тарапта качантан бери иштейсиз, эмне менен алектенесиз дегендей. Москва кайрыктары адабий клубу жөнүндө кененирээк маалымат берүүчү болсом, Москва кайрыктары адабий клубунун түзүлгөнүнө быйыл мына 10 жылдын жүзү болуп турат. Кудайым буйруса, Москвадан бул жака келип, өзүбүздүн жетекчилер, негиздөөчүсү Багыт Папанов, СНГ боюнча жооптуу редактору Жамал Сабаева, анан Москва жана Москва областы боюнча жооптуу редактору болуп, мен жакынкы күндөрдө эле дайындалдым. Келип, кудайым буйруса, чоң бир масштабтагы фестиваль дейбизби, же болбосо чоң бир убакыты көп, бир мындай бир убакыты көпкө созулган бир 3 саат, 4 сааттык кече өткөрөбүз 10 жылдыктын урматына. Анан Москва кайрыктары адабий клубу бул Кыргызстан боюнча эле эмес, мүмкүн СНГ боюнча дагы мүчөлөрүнүн саны боюнча эң чоң адабий клуб болуп эсептелинет. Мүчөлөрүнүн саны учурда бир 2000ден ашуун. Москвада, Москва областында, Россиянын бардык аймактарында, анан Кыргызстандын 7 дубанында өзүнүн бир жеке филиалдары бар. Демек, жаш таланттардын, жаш акындардын баарысы да ушул клубда катылган. Ооба, Москвадагы ырга деген ынтызар адамдардын бардыгын башын бириктирип, көмүскөдө жаткан таланттардын көргөзүү максатында түзүлгөн адабий клуб. Сиз ал тарапка кандай чыгарып калгансыз? Мен өзүм жана айтып кеттим, мен өзүмдүн ыр жазганыма бир 2 жылдын жүзү болуп турат депчи. Анан ушул адабий клубка келгениме 1 жылдын жүзү болду. Дамир Абсаттаров деген бир өзүбүздүн оштук бир жакшы акын балабыз бар. Ошол бала менен интернет аркылуу эле тааныштыгым бар болчу. Ошол бала себеп болуп алып барып калды. Анан
жанагы мен уюштуруу иштерине, алып баруучулукка, андай мындайга мындай бир берилем да. Ошол таланттарым, ошол бир шыгымды байкаштыбы. Анан ошол 1 жылдын ичинде эле жоопту редакторлукка көрсөтүштү. Мен каршы болгон жокмун, албетте бул мен үчүн сыймак. Жакшы, анан дагы чоң акындар менен иштешесизби? Ырларыңызды балким аларга талдатып, балким кеңеш сурайтырсыз, кимдерден үлгү аласыз, кимдерден кеңеш аласыз? Ошо жанагы эле айтып кеткен Жамал Сабаева эжекебиз белгилүү эле акын. Эжекебиз китептери чыккан, анан ошол эжекеме Урмат Сатарова деген өзүбүздүн бир белгилүү акын жазуучу эжекелерибиз бар. Ошолорго өзүмдүн Базаргүл Кожоева деген Алайлык, өзүм Алайдын кызы болом. Алайлык эжекем бар, акын. Темирлан Атыров деген өзүмдүн агаларым бар. Мына ошолор менен кеңешип, кеңеш сурап дайыма. Мына ушундай ырларымды жаратам, аларга жөнөтөм, талдап бериңиз, кеңешиңизди бериңиз, жардамыңызды бериңиз деп. Илхамды кайдан аласыз? Ушул ырларды жазууда эргүү кайсы убактарда сизге көбүнчөсү келет? Ооба, бул эргүү айтырбай келет да, айтырбай келчү нерсе. Сен көпчүлүктүн арасында жүрөсүңбү, сен бир тойдо отурасыңбы, же болбосо мындай бир маанилүү адамдар менен сүйлөшүп отурасыңбы, ал тандабайт да, убакыт тандабайт. Келет, сен ошол учурду учурбай кармап калышың керек. Жок дегенде кол телефонду алып ошол 4 саппы, 2 саппы келсе, ошол бир уюткусу келет да ырдын. Ошону жазып койсоң, кийин ошонун айланасында ой жүгүртүп, чоң бир темага айландырып алсаң болот. Учурда канча ырды жараттыңыз, канча ыр жаздыңыз? Болжол менен. Ооба, болжол менен эмес, мен так эсептеп жүрөм да. Канчасында жазганмын, ошондон бери билем. Анан мага таң кала беришет, мен айтсам мактангандай болуп калам да. Сен ырды заводдон чыгаргандай эле чыгара бересиң депчи. Ооба, мен балким аябай кызыгымдыр. Балким талантымдын жетилип турган учурудур. Мен жетилип турган десем жаңылышып калам. Эргүү келип турган учурда. Эргүү аябай келип бир мындай көтөрүлө турган убагы. Ошондой убактыр. Азыр ушул 2 жылга чукул болуп калды. Менин 500дөн ашуун ырым бар. Китепке Кудайым буйруса даярдап жатабыз. Жакынкы убактарда чыгып калышы мүмкүн. Кудай буйруса. Эстрада жылдыздарынан, жаш таланттардан сизге атайын кайрылып ырыңыздан ырдайын деген сунуш пикирлер болобу? Ооба, оондорун жөнөтүп, Кубаныч Бегекашев деген композитор агайыбыз бар, акын дагы. Ошол агай ырларымдын бир 3-4төнө оон жазды. Ал ырларды өзүм ырдайм, же болбосо ушул эстрада жаатында жүргөн жакшы бир ырчы жигит кыздарга берем деген сунушун айтты. Ильяс Абдыразаков менен сүйлөшүп, 1-2 оонун жөнөтмөкчү болду. Надира Сарыкова өзүнүн эжекебиз оонун жөнөткөн. Дагы эсимде жок, оондор турат, даяр. Бирок азыр ырларыңыздын көпчүлүгүн бардыгын сиз соц тармакка, Facebook тармагына жүктөйсүз. Бирок ошол учурда көпчүлүгү сиздин кайсыл жанрдагы, кайсыл темадагы ырларыңызга көбүрөөк басым жасашып, көбүрөөк лайк топтойт, мындайча айтканда? Сүйүү темасы актуалдуу да. Сүйүү? Ооба, сүйүү темасын да киргизем. Элге жаккандай эле сезилет мага. Анан акыркы учурда байкасак, соц тармакта жүктөгөн видеолоруңуз, ырларыңыз анан бир аз кайгылуураак, муң кайгуу ушундай темада экен да. Жашооңузга тиешеси байланышы барбы? Жашооңузга балким тиешеси бар шығар. Ушул суроону көп беришет. Чынын айтыш керек, калп айтып каяка барабыз дегендей. Жан дүйнөңдү төгүп аткандан кийин бирөөнүкүн алып туруп жазбайсың да. Ошол өзүмдүн эле жан дүйнөмдө болгон өзгөрүүлөр, ошол маселелер, ошол жүрөктө жаткан сезимдер бир аз мүмкүн багыты ошол жака бурулуп жаткан чыгар. Эми Кудайым буйруса, жакшы жака бурулса, позитивдүү ырларды жазабыз деген ниеттебиз. Качан китеп чыгарайын деген пландар болуп атат? Ырларыңыз абдан көп экен, демек китепке жарактуу эле экен, Китепке мен дайым айтып келем да, өзүбүздүн эми сын эмес бул, балким мен башкалардын ырларын сындаганга азырынча кудуретим жете электир, деңгээлим. Бирок өзүмдүн ой пикирим бар да. Жанагы чыгарышат, белекке алып калабыз, эми өзүбүздүн эле таанып жүргөн, көрүп жүргөн эле адамдардын
ичин ачып окуп мындай бир өзүңө бир жакшы бир таасир ала албайсың да. Мен ошондой нерседен корком. Китеп деген бул акындын балким кылымдан кылымга калып кетүүчү эмес, балдарына калып кетүүчү бул паспорту да, мындайча айтканда. Ошол мен кетсем, мен аркамдан калуучу китептерим. Мен ошого ылайык, ырларды жаратып, ошого ылайык деген ырларымды топтоп, анан чыгарайын деп ниет кылып жүрөм, бирок чыгарыш керек экен. Жана соц тармактарга таратып беребиз. Анын деген автору көбөйүп кетет экен. Кыскача айтканда, быйыл аракет кылып атабыз, жакшы адамдардын жардамы менен, көмөгү менен кышка жетпей. Анда балким сиздин ырларыңызды уурдап алган учурлар дагы кездешпей койбосо керек, Ооба. Бул кездешет. Менин өзүмдүн атам дүйнөдөн кайтыш болуп кеткен, ошого карата өзүм бир олтуруп бир жүрөгүмдөн чыккан, көз жашымды төгүп жатып жазган бир ырым бар болчу да, кокус атам тирилип кайра келсе деп. Ушул ырымды соц тармакка киргизгем, анан көп жерден көрдүм да, авторун кыскартып салып эле 2 куплеттен 1 куплеттен кылып жана статустарына коюп алышкан. Анан атайын кирип ошолорго кирип айтам да, жана кооругандай кылыпчы. Ушунун авторун кошуп жазып койгула, бул деген мен жан дүйнөмдү жарып чыккан. Башкасын алсаңар мейли ушуга тийбегиле деп. Ооба, эми алгандар болот. Анда келиңиз, сиздин ошол бардык ырсаптарыңыз, жазган ырларыңыз жашоого байланыштуу болгондон кийин мен сизге сүйүүгө кандай карайсыз деген суроону узатпай туруп эле сүйүү жөнүндө ырыңыздан Макул берүүңүздү суранам. Сизди жакшы көрөм мен. Мен сиз үчүн адамдаймын төрөлгөн. Мээримиңиз арманымды чөгөргөн. Жан дүйнөмө шамдай тийген жарыгым, жалгыз гана сизди жакшы көрөм мен. Жаркын кабак, жакшы үмүткө бөлөнгөн. Жаздаймын мен жаңы гана көгөргөн. Жаалап жүрчү жакшы адамдар жок эмес. Жалгыз гана сизге көңүл бөлөм мен. Көздөрүмдүн көркү күлкүм күүсү сиз. Көңүлүмдүн көктөмү сиз, туусу сиз. Көйрөң мүнөз селкилерден кызганчу, көөдөндөгү көп ойлордун чуусу сиз. Жалгыз гана сизди жакшы көрөм мен. Жалгыз гана сизге көңүл бөлөм мен. Азаматсыз кандай гана сезимдерди козгогон сүйүү саптар. Жакшы көргөн инсандын так гана жүрөгүнө барып орун алды болуш керек деп ойлойбуз. Ошондой болсун. Дал ушул ырларды жаратып жатканда көпчүлүк учурда акындар айтып калат, ушунчалык буйрутма негизинде бирөөлөр ыр сунуштап жазып бер дегенде кандайдыр бир эргүү келбей, аябай кыйналып, көп нерсеге ары бери чапкылайбыз депчи. Сизде ушундай учурлар болгонбу? Болот. Азыркы учурда бир жакшы бир адамдар өзүнүн апасы мугалим болуп өмүр бою иштеген экен. Ошонун портретин мектепке илип, анан алдына бир 3 куплет жакшы кылып ыр жазып коелу деп айтышкан болчу, мага айтышты эле. Ошонун бир куплетин жазып алып, демейде жана төгүлүп жаткан ырлар жок да. 2 куплетин таппай бир жумадан бери барамын. Өзүм дагы таң калып отурам, эмнеге. Демек мен жанагы жазып бер дегендерге жаза албайт окшоймун деп калдым. Өз алдынча олтуруп алып, эргүү келгенде жазсам, анда башка келген. Көпчүлүгү мен жашоомо байланыштуу ырларды жазып бер деши мүмкүн, Ооба. Мен андайларга дароо эле айтам, мен сизди билбейм, тааныбайм, мен сиздин жан дүйнөңүздү жаза албайм. Жан дүйнөңүздү билиш үчүн сиз менен көбүрөөк болушум керек десеңиз керек. Ал үчүн сүйлөшүп көрүш керек, албетте. Убакыт учкан куш экен. Жанагы сиз күтүп жаткан 2 сапты дагы күтүп калышыңызга, илхам келип, сизге эргүү келип, дал ушул ырларды жаратып алышыңызга тилектешпиз. Буйруса. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Жакшы бир ырларды жазып, буйруса, Алла насип этсе, дал ушул куттуу студиябызда сиз китеп жаратканда дал ушул жерде ушул китептердин тизмегин тизип алып, ыр саптарды биз окуп бергенге Кудайым насип этсин. Чоң рахмат сизге. Сизге рахмат айтабыз. Дайыма эргүү келип, талантыңыз мындан дагы ташкындай берсин. Жаныңызда бир гана жакшы адамдар болсун. Рахмат. Ооба. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин көрсөтүүбүздү улантабыз. Жаңыдан гана катарга кошулган көрөрмандарыбыз болсо, дагы бир ирет кутмандаңыздар менен дейли. Ушул мүнөттөрдө жумушка сапар тартып жаткан болсо, ишиңиздерде ийгиликтер коштосун.